Жан-Николя Артюр Римбо. Төмөндө кыргыз акыны Нарсулуу Кургубаеванын эркин котурмосундагы Артюр Римбонун жетим балдардын жаңы жылдык белеги аттуу карлыгач ырларынын бирин сунуштайбыз. Жетим балдардын жаңы жылдык белеги. Эки бала бөлмөнү түн каптаарда таттуу муңдуу шыбырашат. Балдардын коркуялын көтөрө албай акбарда балдар менен кошо өзү дирилдеп, башын жерге салып турат. Арман күн. Сыртта болсо канаттуулар үшүгөн сенейишет. Туман жуткан дүйнөлөт. Боз асмандын чындык окшош түсүнөн каргылданып ыйлап ырдайт жаңы жыл, кар чапаны кайгысымал сүйрөлөт. Дирилдеген парда алдында жаш балдар томсорушат түндүн өзү сыяктуу, ойлуу кат бир шыбырды асмандан чоочуйт балдар коңгуроодой бир үндөн айнек шарды койгулаган темирдин үнү тынбайт, кайталанат ыраттуу. Муздак бөлмө, керебетте бурч-бурчта жатат кара түндө яза кийими, босогодо боздоп шамал бүлүнгөн кыштын демин үй ичине толтурду. Эмне жетпейт ушул үйгө тумчукка? Апа жетпейт. Апасыз үй орсундуу, кечээ апа кетеринде бул үйдөн жеңиш толгон көзү менен күлмүңдөп, үлгүрбөдү гүл чыгарып от жагып, жууркандарын да жылуулап үлгүрбөй. Кечээ апа кетеринде бул үйдөн билбей калды таңда ызгар болоорун, билген болсо эшигинен өткөрбөй, бою менен тосмок кыштын бороонун. Кыял эле кечээ кеткен апанын балдарынан жылуу уя гүл бакча. Бутагында апапакай түш көрүп, балдар анда башын катып укташса. Өштү оту, өштү мээрим уядан. Атчу таңдан коркуп жашайт жаш балдар, уя менен кошо муздайт. Бул аалам. Түшүндүңөр, байкуш балдар жетимдер, апасы жок алыс дешет атасын, кызматчы аял карайт жетим балдарды, муздак үйдө, муздак бойдон батат күн. Жарык күндөр жандай эле карманды, күлкү сымал шыңгыр этетесинде, теспе сымал тегерене тойлору кыялданып укташчу эле кечинде. Сонун таң. Жаңы жылга бул таңда кандай белек алат экем? Анан да түркүн түстүү кагаздарга оролуу момпой сыйлар, оюнчуктар, буюмдар түштөрүнө кирер эле жаркырап. Обун салып бийлеп турган куюнга төшөктө оонап жатып жомок айтылмак. Бакыт менен атмагынан ак таңы, эриндерин түйүп көзүн ушалап, сексеңдетип уйпаланган чачтарын, жакшылыктан жанып жаркып көздөрү ата-энеси жаткан жарык бөлмөгө алып бармакчы лаң аяк буттары. Өп айтып аруу арноо сөздөрүн. Шоктук коштоп, турмаканан бүт баарын.